Саламатсыздарбы, кымбаттуу кесиптештер. Мен бүгүн сиздер менен окуучулардан алган тесттик тапшырмалардын жыйынтыгын убактыбызды үнөмдөө менен бирге натыйжалуу текшерүү жолун көрсөтүп бермекчимин. Бул үчүн бизге телефон керектелет. Экранда көрсөтүлүп турган Zipgrade тиркемесин көчүрөбүз. Zipgrade тиркемесин орнотуп алдык. Тиркемеге кирип, алгач эле 3-чү баскычты басабыз. Андан кийин бул жерге кушча белгисин коюп, бул баскычты басабыз. Андан соң бул жерде көргөзүлүп турган баскычты басып, тест түзүп баштайбыз. Мисалы, предметтин аты тарых. Бул жерде answer sheet деген жазып атат экинчи баскычта. Мисалы, суроолордун көптүгү сиз 50, 20 же болбосо 100 тесттик тапшырма түзсөңүз, ошого ылайыктап аласыз өзүңүз. Мисалы, 20 мен 20 тесттик тапшырманы белгиледим дагы, бул жерде көрсөтүлүп турган save баскычын басабыз. Андан соң эмне кылабыз? Андан кийин бизге эмне керек? Zipgrade тиркемесинин мындай атайын бланкасы болот. Окуучулар ушул ар бир окуучуга ушул бланканы таратып бересиз. Бул бланканы кайдан аласыз? Бул бланканы Google'дан алсаңыз болот. Google'га бланка Zipgrade деп жазсаңыз, ушул Zipgrade'дин бланкасы чыгат. Бир баракка 6 бланка батат, ошондо принтерден чыгарып аласыз дагы, ар бир окуучуга таратып бересиз. Мисалы, баракка үнөмдүү болот, анткени бир барак 6 окуучуга жетет. Мисалы, тесттик тапшырмаңызды чыгарып аласыз да. Мисалы, бул тесттик тапшырмаларыңыз. Муну эми доскага да жазып берсеңиз болот. Бул болсо ушул Zipgrade тиркемесинин бланкасы. Эми мындан ары кандай кылабыз? Биз телефонубузга Zipgrade тиркемеси көчүрүлүп, биз тесттик тапшырманы баштадык. Edit key, мына биринчи баскычты басабыз дагы. Мисалы, тесттик тапшырмабыздын туура варианттарын белгилейбиз. Мисалы, бала окуп чыгат. 1099 кийинки санды тапкыла. Асы, Бсы, Всы, Гсы. Мисалы, Асы туура болсо, балдар бул барака. Эгерде Асы туура болсо, балдар барака белгилебейт. Барак таза боюнча калат. Муну кийинки окуу жылында колдонсоңуздар болот. Окуучу бул бланка менен гана иштейт. Мисалы, биринчинин Асы туура, тегерек дейт. Птичка белгисин койбойт, тегерек дейт. Экинчинин Бсы, үчүнчүнүн Бсы. Ушул сыяктуу кылып баарын окуучу белгилеп иштейт сиз берген тапшырманы. Ага чейин сиз тесттик тапшырмаңыздын туура жоопторун телефонуңузга өзүңүз белгилеп аласыз. Мисалы, бирдин Асы, экинин Бсы, С, Б, баардык туура жоопторун белгилеп алабыз мынакей. Атайын биз бирөөнү иштебей калтырып кетели. Анан артка чыгуу белгисин басабыз дагы. Бул жерде биринчи эмес, экинчи баскычты басабыз. Scan papers деген, баракты сканерлеген. Мынакей. Разрешить баскычын басабыз. Андан кийин телефонубузду өйдө көтөрөбүз дагы. Бул жерге мына бланканы көрдүңүздөр да. Бланкадагы name деген жерге сөзсүз окуучу атын жазып коюш керек, фамилиясын, анан числону. Эми телефонубуздан биз мына scan papers дегенди басканда телефонубуздан мындай 4 колонка чыгат четине. Эми ушул колонканы мына жердеги биздин бланкабыздын четинде турган сканерге коебуз. Койгондо мындай алып окуучуну көрсөтөт. Мисалы, карасаңыздар, Турус кызы Жазгүл, жогоруда фамилиясы турат. Тарых предметинен 19 суроодон 6-ны туура белгиледи, 31% көрсөтүп турат. Мульт маркс деп турбайбы? Бул тесттик тапшырманы аткарган жок. Мисалы, бирөөнү иштеген жок деген белги. Эми бул жерден кандай кылабыз? Мындан кийин бул жерде тесттик тапшырмалардын кайсынын туура иштеген, ошону көргөзүп атат. Бул жерде да ушундай, мисалы, биринчини туура иштеген, экинчини туура иштеген, калганын туура эмес эсептеген деген. Үчүнчүдө, мисалы, бул жерге азыр мен иштеген тесттик тапшырманын жыйынтыгы чыкты. Сизде 20 окуучу болсо, 20 окуучу катарынан 20 окуучунун аты жөнү көрсөткүчү менен чыгып калат. Андан кийин бул жерде 3-чү баскычта эмне бар? 3-чү баскычта мынакей, бул окуучулар, мисалы, Турус кызы Жазгүл 19 суроодон 6-ны туура жооп берди, 31,6. Кийинки окуучулардыкы катарынан бул жерде көрүнүп турат. Айтема анализде бул класстын жалпы көрсөткүчүн көргөзөт. Менимче сиздерге баары түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бул үчүн бизге бул тиркемени колдонуу үчүн ушул бланка керек. Бул бланканы Google'дан көчүрүп алсаңыз болот, же болбосо мен комментарий бөлүмүнө өзүмдүн номеримди калтырып коем. Ошол жерден номеримди алып, менин WhatsApp номериме жазсаңыз, мен сизге даяр ушул бланканы жиберем. Ушул бланка менен колдоно берсеңиз болот.